İlim жетпегендіктен, жетсе дағы тура емес bir tayfanın cemaattın ilimi жеткендіктен uşu işti kılып atады. Кыргызстанда айрым имамдарда илим жетишпейт. Бул көрүнүштөн улам өлкөдө жамаатка бөлүнүү, мамлекеттик негизги символикаларына кайдыгерлик мамиле жасалып жаткандыгы дин кызматкерлери тарабынан айтылды. Бүгүн 10-июнда Жалал-Абад шаарында мечиттердин биринде дин кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар ойлоду, мамлекетте жашап туруп, мамлекеттин нанын тузун жеп туруп, мамлекеттин туусун алып жерге өртөп коюп, башка бирөөнүн туун минип коюп, мен жыргадым, мен жакшы иш кылдым деп атат. Bu ne degende kavram eder? Uşu bizdin elimizge, kalkımızga uşunday ömüttürün mesele jetmey jeter. Biz bir jaktığını meselede olmatamız. İmamlarımız olsa bir ayakta bir yeni düşündüğün meselede tartışma görüp etkemiz. Cemaatка bölünüp alganбыз. Bu tigi cemaat, bu cemaat. Men bunu menen bolayım, ökölüden koşulmayım. Toktatış gerek mi cemaatimiz? Biz Hanafi mazhab, Maturidi akidası, başımızda kaziyatımız, анын үстүндө муфтиятыбыз турат. Ушул менен ынтымак болуп иш алып бара беришибиз. Бул түшүндүрүү иш-чарасы Сузактагы желек өрттөлгөндөн кийин болуп жатат. Атабеков айыл өкмөтүндөгү 4 мечиттин имамы жеткиликтүү жумуш алып барбагандыгы үчүн жумуштан алынды. Ал эми облустук казыят тарабынан ар бир мечит имамдарына тапшырма берип, мамлекеттик символикаларга өзгөчө мамиле жасоо жана анын маанисин ар бир жума намаздарында түшүндүрүү иштери башталган. Мындан бияка дагы атайын азыр казыяттын иш-чаралары, иш-пландар түзүлүп атат. Ушу атайын имамдарга жакын күндө чогулуш өткүзөбүз. Анан ушундай бир мамлекетке баш ийүү, мамлекеттин ушундай баягы символикасы болгон, желек болгон, баягы урмасы, негизи мамлекетке баш ийүү, эгемендикти сактоо жөнүндө дагы азыр иш-чаралар түзүп атабыз, Кудайым буйрса. Азыр бизге алымдар кеңешинен дагы дамлалар келген, муфтияттан да келди. Азыр биз ушу Сузакта да ушундай иш-чара өткөрүп, анан азыр биз Алапка жака дагы барып, ушундай иш-чара өткөзүп келебиз, Кудай кааласа. Кыргызстанда мусулмандардын 88% салттуу ислам динин карманышат. Ал эми акыркы учурлары айрым жаштар чет жерден диний билим алып келип, ал жактан үйрөнгөн каада салтын, маданиятын кыргызстандыктарга таң улап жатат. Мындай көрүнүштү мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алуу керектиги дин кызматкерлери тарабынан айтылууда. Чет өлкөдө окугандарды дагы мен ойлойм, ушу мамлекет тарабынан дагы атайын ага көзөмөл жүргүзүп, ошол туура багыттагы окуу жайга мындай сунуштап, ошол жака гана уруксат бериш керек да. Анткени окуу жайлар көп та сыртта. Анан туш келди окуп, ал жерден алардын багыты башка болуп калышы мүмкүн. Анан ал жерден окууну бүтүп келгенден кийин бул жерде ошол адамдын айланасында сабак алып, андан үйрөнөм деп атып, анан ал нерсе башка бир агамдар жайылып кетип аткан ошо себеп болушу мүмкүн. Мына ушул баш ийбегендиктен өзүңүздөргө азыр жаш балдарды билесиздер, бирөө кичине кыйкырып койсо эле, мисалы ошол жакка ооп кетип атат. Мына бүгүн биз канчадан бери жаштардын үстүнөн иштеп атабыз. Үйлөрүнө барып, ата-энеси менен таанышып, белектерди берип, өзүбүздүн салттуу динибиз бар Кыргызстанда. Ал салттуу динибизди биз алхамдулилла бекем кармап келе атабыз. Эскерте кетсек, Сузакта Кыргызстандын желегин өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен окуяга байланыштуу бир нече адам, арасында 16-19 жаштагы кыздар кармалды. Атайын кызмат билдиргендей, кармалган кыздар диний экстремисттик уюмдун буйртмасы менен кыргыз желегин атайлап өрттөөгө барышкан. Хизбут Тахрир уюмунун жактоочулары ак кездемеге ислам дининдеги келмелерди жазып, көтөргөн учурлар кездешет. Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюму 2003-жылы экстремисттик деп танылган. Жалпысынан өлкөдө 21 диний уюмдун ишине тыюу салынган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.